Исламдык каржылоо деген эмне? Сазды тегерезбит саз дейт. Ошо сазга дейт бир розаны отургузганга аракет кылып атабыз дейт да. Калктын бир ашып кетсе 20% бизнес кылганды билет да. Эмне үчүн бул халал, эмне үчүн бул харам? Ошол 100 миң мисалы сому болуп чөнтөгүндө 300 миң сомду ойлонбосо, анда ал ишкер эмес да. Каржылык пирамидаларга түшүп калып атышат. Карыз деген адал болсо деле карыз деген карыз бойдон калат да. Элдер ошол менен ооруп калыптыр да. Кредит менен жашоочу, карыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биздин студиянын коногу өзүмдүн жакшы көргөн инелеримден бирөөсү Талант Керимбаев иним. Бүгүн биздин студияга кош келипсиз. Бул студиянын ачылганынын эң негизги максаттарынан бирөөсү исламдагы каржылоо маселелери, бизнес, халал туризм, халал бизнес жөнүндө көбүрөөк агартуу иштерин жүргүзөлү, элге маалымат берели. Кыргыз элине жөнөкөй кыргызча жалпак тил менен ушул маселелерди көтөрөлү деген максатта биз бул студияны ачканбыз. Ушул студияга адистерди, аалымдарды, уламаларды чакырып, керектүү маселелерди козгоп, маалымат жеткирүү максатында иштеп жатабыз. Талант мырза, дагы бир жолу биздин студияга кош келипсиз. Башында өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип, өзүңүздүн ишмердүүлүк жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, угуучулар, көрүүчүлөр, ассаламу алейкум, Мадаля эже. Сиздерге чоң ыраазычылык, Жазира медиага сизге ушинтип чакырып, жакшы темалар көтөрүлүп атканына чоң ыраазычылыктар айтабыз. Эми мен өзүм негизи сиз таанышырып кеткендей ошо ислам каржылоо системасында көп жылдан бери иш кылып келатабыз. Акыркы ушул 2 жылдан бери биз өзүбүздө 1-2 проект баштап, ошол проекттер менен иш кылып атабыз да, Кудай буйруса. Негизи биз эң башы ушул 2006-жылдардан баштап банк системасында иш кылып келатабыз, ислам банкинги боюнча. Андан бери көп эле жыл өтүп калды. Ошол эң биринчилерден болуп ачылган банкта иштегенбиз, ислам принциптери боюнча. Андан кийин 2017-жылдары ушул чоң бир жаңылык болгон. Банктар арасында Кыргызстанда эле эмес, бүткүл СНГ мындайча айтканда майданында ушул биринчи банктын ичинде ислам терезеси деген проектти киргизгенбиз. Бүгүнкү күнү ошонун өзүрү Кудай буйруса ушул бир эле банк эмес, бүгүнкү күнү уже 4 банк, азыр угуп атабыз 5-банкта ачылып атат. Ошол проект боюнча ошол биздин бул кичинекей болсо да салымыбыз, Кудай буйруса. Андан кийин 2 жылдан бери биз өзүбүз компания ачканбыз. Ислам каржылоо, чакан каржылоо боюнча Ислам финанс деп, ошонун жетектеп келатам. Андан тышкары дагы бизде 1-2 жакшы проекттер бар. Кудай буйруса ошолорду жүргүзүп атабыз. Андан сырткары бүгүнкү күнү ушул Кыргызстандагы чакан каржылоо боюнча ассоциациянын совет директору деп коет. Баягы директорлор, мүдүрлөр кеңешинин мүчөсүмүн буйруса. Ошол. Өтө сонун. Исламдык каржылоо деген эмне? Анын түрлөрү кандай? Исламский банкинг дедиңиз. Ал кандай, эмне, ошол жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Ислам каржылоосу эми көп жылдан бери жакшы айтылып келатат бул маселе. Бирок бул нерсени кайра жакшы биз түшүндүрүп турушубуз керек. Эмнеге дегенде бул маалыматты элге жетти деп ойлойбуз, бирок дайым бул маалыматты биз жайылтып турушубуз керек да. Ислам каржылоосу бүгүн биринчилерден бул Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык. Ошол ислам принциптери боюнча стандарттар кирген биздин мыйзамдыкка. Ошого ылайыктуу ошо шариаттын негизинде алып барылган финансылык каржылоо системасы. Эң башкысы бул ислам банктары, ошо ислам терезелери, чакан каржылоо компаниялары жана башка финанс компаниялар үчүн мамлекеттин деңгээлинде уруксат берилип, бүгүнкү күнү Кыргызстанда
айтор Кыргызстанда эмес, бүткүл СНГде уже бул нерсе өнүгүп жатат, конкуренция көбөйүп атат. Ошол нерсе ушул Кыргызстанда өнүгүп жаткан бир сектордун бири десек болот. Бул жөнөкөй каржылоо менен айырмаланып, эң биринчилерден болгон, сиз да жакшы билесиз, шариатта риба маселеси, сүткорчулук деп коет кыргызча. Ошол сүткорчулугу жок каржылоо деп айтсак болот да. Анан кийин көп киши айтышат, эмне айырмасы бар? Бул эмне акысызбы, бесплатныйбы деген суроолор болот. Андай эмес, бул деле акысыз нерсе өзүңүз билесиз. Курай бата жүрбөйт дегендей, анын өнүгүүсү өтө кыйын болот. Ошол себептен бул альтернативдүү финансылык жана экономикалык бир инструменттер десек болот да. Жөнөкөй тил менен айтсак, бул соода сатык жана инвестиция деңгээлинде иш алып жүрүп жаткан системалардын бири десек болот. Бәя, бу соода сатык, бизнес, алыш бериш менен риба окшош дейт да. Бирок ахаллаллахул бая ва харрама риба. Бәяды, соода сатыкты адал кылды Алла Таала, рибаны арам кылды дейт. Булар мындай сырттан караганда өтө окшош экен да. Сырттан караганда баягы адамдар айтып атат дейсиз го. Эмне үчүн бул деле пайда көрүп атат, бул деле пайда көрүп атат. Эмне үчүн бул халал, эмне үчүн бул харам? Ошонун айырмачылыгы жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Бул өтө популярдуу суроолордун бири. Бүгүнкү күнү мисалы жөнөкөй банктар деле көп көрүп калып атпайлыбы? Рассрочка, бүт жерде эле рассрочка деп жазылып калгандарчы. Өзү негизи кадимки банктар рассрочка бере албайт. Бул деле ошол соода сатыкка окшош маселе болуп калат да. Банктар болсо бир гана насыя бере алат. Насыя акчалай бергенден кийин анын үстүнө эмне коюшат? Баягы годовой процент, жылдык проценттерди үстөбүн өзүнүн пайызын кошот да. Ошол себептен бул эми кадимки эле судный процент деп коет, кредит да. Исламский банктар болсо ошол мисалы акча берилбейт. Акча берип койсо бул арам болуп калат, рибага туура келип калат сөз айткандай. Ошол себептен ислам банктары жана ислам каржылоо компаниялары кандай кылат? Ошол сиз алабыз деген мисалы товарды сатып алат да кайра сатат. Ошондо сатып алганда өзүнүн мындай айтканда кызыкчылыгын кошот. Баягы соода сатыкта эле. Кайра сатканда уже рассрочкага берет. Ошондой айырмасы бар. Бул мындай продуктылардын бири да. Анан кийин экинчи инвестиционный деп айттым го. Инвестициялык продуктыларга бул тең шериктик кирет. Ошол кандай бир бизнес жасалып атса, кандай бир проект жасалып атса, ошого тыйын жетпей атса, ошол банк болобу мүмкүн, жеке адам деле болушу мүмкүн. Шерик болуп кирип, тең пайдасына да, тең зыянына да катышып ишти алып барса, бул уже ошол ислам банкинг, ислам каржылоосуна туура келе турган принциптер болуп эсептелет. Сиз айткан мурабаха да, мурабаха да, мудараба да кандай түрлөрү бар каржылоонун? Биздин өзү негизи дүйнөдө IOFI деп коет, Организация бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых структур. Биз баягы орусча мыйзамдарды эмелерди колдонгон үчүн орусчасын айтып атам. Бул эл аралык уюм, өзү Бахрейнде, Манамада жайгашкан. Бул уюм жылда дүйнө жүзүнө банктар үчүн стандарттарды иштеп чыгат. Ал жерде алар болсо ошол жана фикх академиясы менен башка ошол фикхи мындай айтканда аалымдардын кеңешчилери менен иш алып барышат да. Анан ошону каржылоого, финансыга тууралап, анын стандарттар чыгарышат. Ошол стандарттардын негизинде өзү негизи көп эле стандарттар, 100гө жакын стандарт бар дүйнөдөчү. Бирок анын баары колдонулбайт, өзүңүз билесиз. Колдонулган жакшы продуктылар бар. Ошолордун ичинен 11 продукты, 11 мындай айтканда инструмент бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын мыйзамына кирген. Ошол 11-ин баарын эми айтып отурсак, ичинде основной баягындай ошол тең шерикке кире турган продуктулар. Анын экинчиси сиз айткан ошол мурабаха, ижара жана башка да, салам деген бир продуктулар бар, ошолор да кирген да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү мына 2006-2007 жылдан бери Кыргызстанда ислам банкинг өнүгүп келатат да, бирок алардын ичинен ошо бүгүнкү күнү бир гана мурабаха аябай жакшы өнүктү да. Бул жакшы нерсе, жетишкендик.
Бирок ошол эле кезде эсептесек 2006 жылдан бери канча жыл өттү, эми бир 15 жыл, 15-20 жылга жакындап калды уже. Ошол жылдын ичинде ошол бир эле продукт элге жайылып, элге таанылыптыр да. Бир гана ошол продукт таанылыптыр. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул Кыргыз Республикасында биздин мамлекетибизде ислам каржылоосу өнүгүү баштапкы тепкичте деген маселени көрсөтөт. Бүгүнкү күнү ушул убакыт келди, жаңы продуктуулар киргизишибиз керек. Ким бизди кармап турат? Эч ким кармаган жок. Мамлекет шартты түзүп берип атат, мыйзамын киргизип берип атат. Улуттук банк жана башка мамлекеттик мекемелер буну баягы регулирование деп коет. Ошого жараша жоболор, башка положенияларын киргизип, ылайыкташтырып берип атат. Бул жерде менин оюмча тоскоолдук деле көп чоң эмес. Бул биздин желание деп коет го. Каалообуз. Биздин каалообуз да. Биздин аракетибиз. Ошол аракет кылып, эмки тепкичке өтүшүбүз керек. Эң туура айтасыз. Чынында биздин мусулманчылык динде биз мусулман катары, мусулман бизнесмендер харамга чукпаштан коркот, адал жолду издейт. Өзүнүн акчасыны, өзүнүн каражатыны туура жолду колдонсом, таза иш алып барсам, таза бизнес кылсам деп ойлойт да, бирок жолдорун билбейт да. Сиз айткандай, кыска эле бир нерселерди билет, мурабаханы билет, мисалы үчүн. Анан болгон эле жанагы квартира сатып алсам, аны арендага берсем, же болбосо машинаны ошо ислам банк аркылуу алсам деген эле түшүнүк да. Башка бир жаңы кызыктуу мусулмандарга, мусулман бизнесмендерге, акчалуу адамдарга инвестиция кылганга, кыргызчасы менен жатырымдоо, акчасын жаткызганга мындай бир кеңештериңизди айтсаңыз, жаңы бир продукт табар жөнүндө. Бул нерсеге мен мындай жооп берет элем. Бир аз тарыхка кирсек, мурдараак жылдарга кирсек, мына 2000 жылдары биздин мамлекетте дин маселеси өнүгүп баштады да. Неге дегенде адамдар баягындай Кудайга, Кудайдын жолуна келе баштады. Баягы советтик өкмөт талкаланып, баары эгемендүүлүк алгандан кийин бүт эле ушул региондогу мамлекеттер, ошон Кыргызстандагы ичинде баягындай көп маселеде вакуум пайда болду да, боштук. Ошол нерсе 2000 жылдан баштап ошо дин маселеси келе баштады. Неге дегенде биз баягындай биздин президентибиз айткандай, биз мусулманбыз, калкыбыз, кыргыздар, кыргызстандыктар. 90% мусулман, сүннөттү караган, ханафи мазхабта карманган мусулманбыз. Ошол себептен ушул нерсе баягы тарыхый эле баягы советтик өкмөттөн кийинки доордо ушул кайра биз өзүбүздүн динибизге, өзүбүздүн тарыхыбызга кайта баштадык да. Ошол мезгил ошо 2000 жылдар, болжол менен 2000 жылдар да. Анан кийин кандай болду? Баары баягындай ибадат маселелерине келишти да. Кантип намаз окуш керек, кантип даарат алыш керек, кантип нике кыйыш керек жана башка маселелер. Анан кийин 2020-лардын тегерегинен баштап болжол менен эми көп маселелерди калк түшүнүп калды. Кантип намаз окуш керек, башка. Мечиттер көбөйдү, медреселер көбөйдү. Эми көп деп айта албайбыз, бирок мурдага караганда шүгүр. Туурабы? Мына дамлалар көбөйдү, эки жактан окуп келгендер, жергиликтүү дамлаларыбыз көбөйдү. Андан кийин кандай болот? Баягы пирамида Маслоу деген эмесин менен, тепкичи менен адам кантип эми бизнес кылыш керек, кантип адал жашаганды түшүндүк. Эми дүнүйө маселе бар да, ибадаттан тышкары дүнүйө маселе бар. Ошол себептен кантип биз жашайбыз деген менен суроолор пайда болду да. Бүгүнкү күнү ошонун бир туу чокусуна жеттик деген мен ойдом да. Көп адамдар кайрылып атат. Мына инвестиция кандай кылабыз? Кантип инвестиция тартабыз? Кантип инвестиция беребиз? Буга чейин да көп баягы кээ бир байкелер менен сүйлөшүп калганда көп ушул тема көтөрүлөт. Баягы арабтар менен кандай иштешет? Арабтар качан келип жардам берет? Мен жеке оюм менен айтам. Эми араб бир туугандар жакшы, бай келишет, нефть бар, башка бар. Бирок биз кыргыздар өзүбүздүн күчүбүзгө таянышыбыз керек. Сырттан бирөөнү күтө бербей, ким качан инвестиция берет экен, акча берет экен дебей, биз өзүбүздүн колубузда турган нерсени алып барышыбыз керек. Бүгүнкү күнү биз
Муну биз Кыргызстандын мындай эң чоң деңгээлде көрүп турабыз. Мына бюджет чоңоюп атат, көптөгөн бизнестер, Бишкек чоңоюп атат. Мына Бишкекте эле акыркы убакта байкасаңыз чоңойду. Ошонун баары административдик мындай айтканда чоңойткондон кийин, кеңейткенден кийин уже эл дагы мышлениясы, ой жүртүүсү кеңейе баштады да. Ошол себептен бүгүнкү күнү ушул ислам каржылоосу боюнча актуалдуу темалар көтөрүлдү. Бул жер-жерде эми айтып келатабыз. Анан кийин ушундай сиз жакшы бир эме уюштурдуңуз. Ушуга ылайыктуу ушундай нерселерди, ушундай площадкаларды колдонуп, көбүрөөк маалымат бергенге биз аракет кылышыбыз керек да. Бүгүнкү күнү мыйзам дагы, мындай айтканда базар экономикасы дагы бышты. Эч ким коркпой эле мыйзам түрүндө ошол инвестиция кылып, инвестиция тартып, бизнести өнүктүрүп ишти алып барышыбыз керек. Анан кийин бул жерде, конечно, любой нерседе өзүнүн кыйынчылыктары болот. Тем более мындай адал нерседе, таза иштейм дегенде көптөгөн тоскоолдуктар чыгат. Бирок анын баарын тең биз утуп, эмки тепкичке өткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошолордун бири болуп, бүгүнкү күнү мынакей ислам каржылоо системасы өнүгүп жаткандын бир белгиси да. Канчалык көбүрөөк компаниялар, канчалык көбүрөөк бизнесмендер ушул тарапка иш алып барса, сөзсүз түрдө бул дагы элге болгон кызмат. Адал жол менен. Кээ бирлер айтып атышат, мынакей өткөндө эле көрүп калдым, ислам каржылоо, ислам банктарда мындай эсептей келсек бир аз кымбатыраак чыгат экен деп. Бул да бир көйгөйлүү маселелер, көп жерде айтылбайт көп. Бирок мен айтып атам, ооба, ислам банкинг бүгүнкү күнү бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн. Бирок анын себептери бар да. Анын себептери бар. Арам нерсе арзан болот да. Оңой болот да арам нерсечи. Адал нерсе жакшы жашоо, баягы кыргызда деле жакшы макал бар, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Ошон үчүн жакшы болуш, адал жол менен барыш бул көптөгөн өзүнүн бир определенный бир кыйынчылыктары бар. Анын баарын тең биз мындай айтканда чечсек болот. Өтсөк болот. Тем более мына мамлекеттердин жакшы шарттар түзүлүп атат бүгүнкү күнү. Кудай буйрса. Ошол себептен коркпой эле бул жака барышыбыз керек. Анан дагы бир маселе бар. Бул жерде дамлалар, биздин дамлалар дагы акырын бул дүйнө маселелеринде, муамалат маселесинде акырын иш алып баратат. Кээде биз деле мына мен деле баягы кээде сотканы чукулап карап калабыз да. Дамлар эмне деп атат, кандай деп атат дейт. Анан ушундай дүйнө маселесине келгенде кандай бир мындай фатвалар берилип атат. Анча-мынча резонанстар болуп атат. Кээ бирлер макул эмес, кээ бирлер макул дегенде эртең менде ошо бир дамланын эмесин көрүп калдым баягы ипотека боюнча дагычы. Ошондон да 2-3 суроо болду эртең менен баамдаттан кийин жөнөтүшүптүр. Ушу кандай дейсиз, кандай оюңуз, пикириңиз депчи. Эми дамлар фатва берсе, значит ошо баш ийишиз керек. Бул биринчи маселе. Анан экинчи маселе, мүмкүн эмнеге каршылаштар да пайда болуп атат. Баягындай шаар бир күндө курулбайт да. Акырын барат. Дамлар ошентип бир фатва берет, экинчиси болсо дагы мүмкүн толуктайт. Бул да бир научный сфера да. Бул динде эле бул изилдеширээк, өнүгүшүрөөк дегендей. Анан өткөндө да бир устаз менен сүйлөшүп калсам, айтат, фикх маселелери бүгүнкү күнү бир аз мурдараак жазылган китептер менен каралат, кээ бир нерсе дегендей нерсе маселелер бар да. Ошол себептен азыр цифровизация көрүп атабыз, мынакей криптовалюта, башка деп катуу кыймылдар болуп атат. Күндөн күнгө бирдемке чыгып атат. Бирок фикх маселелери бир аз артта калып калып атат да, ачыгын айтканда. Ал эми маселе ислам дининде эмес. Маселе биздеги болгон деңгээлде да. Биз дагы ошол деңгээлде өстүрүшүбүз керек, аракет кылышыбыз керек. Бул бир күндө өсүп кетпейт. Акырын алып барышыбыз керек, Кудай буйрса. Эң туура айттыңыз. Имам Абу Ханифа биздин имам мазхабыбыздын башчысы. Ошол кишиге адамдар сураган экен да. Урматтуу имам, сиз бул такубалардын эң такубасыз, такубалыктын үлгүсү болгон адамсыз. Эң биз билген адамдар, такуба адамдардын эң такубасы сизсиз. Бирок ушунча китеп жаздыңыз. Эмне үчүн такубалык жөнүндө китеп жазбайсыз деп сураган экен. Сураганда ал киши ушундай деп жооп берген экен да. Саннафтул буйу. Бай китебин жаздым деп. Бай сиз айткан жана соода саттык, алыш бериш,
бизнес кайсынысы адал кайсынысы арам жөнүндө китеп жаздым деп айткан экен. Чынында кээ бир адамдар мусулманчылык десе, дин десе, ислам десе бир гана намаз, орозо, ажылыкты түшүнөт да, калган иштерде этият болбойт да. А чыныгы таквалык сиз айткандай бул мамиледе, алыш бериште, соода саттыкта аябай кылдат мамиле кылыш керек. Өтө орусча айтканда тонкий да, окшоштуктары бар. Этият болбосо арамга кирип кетиш өтө опурталдуу, коркунучтуу да. Ошон үчүн мына сиз айтып атасыз, бизде азыр 4 банкта ислам терезеси ачылды деп атасыз. Негизинен мен билгенден ислам банкы Кыргызстанда толугу менен андай банктын эмеси системасы курулу элек, туурабы? Ошол иштеп жаткан азыркы исламдык каржылоо жаатында иштеп жаткан компаниялар же банктар, алардын шарият жагында кантип карашат? Кеңеш бар, шариаттык кеңеш бар, туурабы? Алар кайсы критерий менен тандалат? Алар кимдер? Ошолор жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Шариаттык жакшы суроо болду. Ошо шариаттык кеңештер боюнча бүгүнкү күнү 4 ислам терезеси боюнча иштеп аткан банктар бар. Бир пилоттук банк бар. Ал пилоттугун дагы мен өткөндө сүйлөштүм. Ошол аяктап жатышыптыр. Толугу ислам банкына өтүү аракети башталып атат, бирок бүтө элек. Мындайча айтканда процессте. Андан тышкары ошол чакан каржылоо сферасында бар. Бүгүнкү күндө камсыздоо, страхованияда уже пайда болуп атат компаниялар. Мындайча айтканда биздин экономиканын ар кыл бир секторлорунда ушул адал маселе менен иштеген компаниялар көбөйүп атат да, Кудай буйрса. Бунун баары тең эмнеге адал деп аталат? Анткени ошол принциптерди сактайт. Эми ошол принциптерди канчалык сактап атат деген маселеге келгенде, бирөө баа бериш керек да. Баа бериш керек, аны контролдош керек. Ошол контролдош үчүн биздин мыйзам боюнча финансылык сферада шариаттык кеңештер түзүлүш керек. Бул мыйзамдын талабы. Ал мыйзам боюнча 3төн кем эмес алым отуруш керек. Ал алымдарга дагы квалификациясына, мындайча айтканда дипломуна, окуган жерине жана башкаларга дагы өзүнүн талаптары бар. Бул өзүнчө бир жобо бар. Бул улуттук банкта иштеп чыгарылган. Ошол жобого ылайыктуу ар бир эле аалым, ар бир эле имам өтө албайт. Алардын өзүнүн квалификациясы болуш керек. Дүйнө маселелеринде, мындайча айтканда муамалат маселелеринде, ибадат маселелеринде дагы окуган, дипломдор болуш керек, сертификаттары болуш керек, тажрыйбасы болуш керек жана башка. Ошол шариаттык кеңештер түзүлүп, анан кийин ошол банк болобу, башка финанс компания болобу, ошону тейлейт. Анан кийин бул жерде да бир аз бир мындайча риск деп коет, анча-мынча коркунучтар бар. Мен муну көп жылдан бери айтып келатам. Бул деле акырын чечилип атат. Ар бир компания өзүнүн шариаттык кеңеши болгондон кийин баягы өзүнүн фатвасын чыгарат да. Анан келип баягы баарыбыз пендебиз да, адамбыз да. Анча-мынча техникалык жактан мындай бири-бирине дал келбөө болуп кетиши мүмкүн да. Эми азыр андай жок, Кудайга шүгүр. Бирок эми баягы келечекте ошондой риск бар да. Банктар бар, финанс компания, бирөө муну туура десе, бул туура эмес деши мүмкүн. Бирөө адал десе, бул эми бир аз адал эмес экен деп чыгышы мүмкүн. Анан ошону ким сүрүштүрөт, кандай болот деген маселе чыгат. Ошого дагы биз азыр бүгүнкү күнү көп шариаттык кеңештердин башын бириктирсекпи деген бир ойлор бар, проекттер бар. Ошолорду биз акырын иштеп чыгып атабыз. Кудай буйрса. Анан ишке ашып кетсе, кандайдыр бир мындай координация кылып, баары бир мындай бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып дегендей, бир пикирге келгенге аракет кылышыбыз керек, Кудай буйрса. Менин оюмча бул өтө мындай кооптуу маселелердин бири болушу мүмкүн келечекте. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр, баары жакшы эле. Андай бир копол же болбосо мындай проблемный бир эчтеке көргөн жокпуз. Пока банктар иштеп атат, финанс компания иштеп атат. Алардын шариаттык кеңештери, ар биринин өзүнүн шариаттык кеңеши бар. Ошол шариаттык кеңеш ал деген банкты башкарбайт. Кээде ушундай биздин кардарлар элде ушундай түшүнүк болуп калат. Алымдар башкарат экен, алымдан сурашыр экен. Ал жерде мүчө болгон алым кишилер эми алар ошол шарият тарабын карап берет да.
адал арам. Банктын же финанс компаниянын өзү иштеп жаткан мындайча айтканда ишмердүүлүгү ал уже Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар, мамлекеттик органдар бар, ошону карай турган, көзөмөлдөй турган, ошол жак менен чечилет. Өтө сонун. Анан ошол сиз айтып атасыз, мусулмандардан ар кандай суроолор, ушул популярдуу суроолор бар депчи. Ошо популярдуу суроолор эң көп кайсы суроолор берилет ушул исламдык каржылоо боюнча? Эң жакшы суроо. Эң көп суроолор түшөт. Топ 5ке мисалы же топ 10го кире турган суроолор болсо, ошол жана башында айтып кетпедимби? Силер канчалык шариатты көзөмөлдөйсүңөр? Канчалык шариатка туура келет иштеп атканыңар деген суроолор көп түшөт. Негизи эле ислам банктарында, ислам каржылоо системасында ушул суроолор көп болот. Анан кийин эмнеге кээде кымбатыраак түшөт? Эмнеге кантип инвестиция тартабыз? Мына акыркы убакта ушул чоң суроо болуп атат. Инвестиция кантип тартабыз? Кээде келишет, инвестиция менде бир аз тыйын бар эле. Баягы банкта депозитте же бир жерде кармап отура бергеним туура эмес болуп атат. Бир жакка салып иш кылсак жакшы болот эле. Өзү негизи статистика боюнча калктын бир ашып кетсе 20% бизнес кылганды билет да. Калгандары бизнес кыла албайт. Ачыгы бул статистика. Болжол менен. Ошон үчүн ошол тыйынды мисалы бир мамлекет алып туруп баарына бирдей бөлүп берип койсо, бир нече убакыттан кийин баары эле ошол 10-20%-нын колуна топтолот да. Эмнеге дегенде алар бизнес активный адамдар. Ошон бизнес кылат, иштетет, бирден эки кылып пайда алганды, мындайча айтканда Кудайдан насип болгон адамдар да. Ошолор эле кыйын экен, калгандары кыйын эмес экен деп айтыш да туура эмес. Неге дегенде калган ар бир адамдын өзүнүн мындайча айтканда жашоодо миссиясы бар, өзүнүн орду бар, өзүнүн кесиби бар дегендей. Ошон үчүн мисалы баары бизнесмен болуп кетсе, врачтар кайда барат? Ошолор эле милициялар кайда барат? Башка кызматкерлер кайда барат? Экономисттер, юристтер кайда барат деген маселе бар. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздүн кызматыбызды кылабыз. Анан кийин андан тышкары кээде анча-мынча топтогон акчаларыбыз болуп калат да кээдечи. Анан кийин аны эмне кылабыз деген вопрос болот да. Мисалы 5-10 миң доллар бүгүн бир кандай бир бизнес ачыш өтө кыйын. Аны жөн эле сактап коюп койсок деле болот. Бирок мындай көбүрөөк эми жашоонун бул мыйзамында көбүрөөк тапсак жакшы болот эле деген маселе келет. Анан эмне кылабыз? Ошондо мындай күчтүүрөөк биз тааныган, өзүбүз билген бизнесмендер, мындайча айтканда ишкерлерге кайрылабыз. Сизде жакшы бизнес болот эле, мен да бир аз тыйынымды кошуп иштетип бир аз чоңойтсок жакшы болот эле деген. Ушул жерде мынакей ислам каржылоонун принциптери катуу иштейт да. Ошол тең шерик болуп кирсе, пайда зыянына катышып, Кудай буйруса ошол Кудай берекесин берип, ошол жумушу жакшы, ошо ишкердин жумушу жакшы иштеп кетсе, баарыбыз мындайча айтканда ошол жерде мындайча айтканда тең шерик болуп жакшы табабыз деген ошол жакшы бир ой менен, принциптер менен ушул нерсени биз өнүктүрүшүбүз керек болот мүмкүн. Мен жеке оюм ушул убакыт келди да. Көп адамдарда бизде ошол инвестиция тараптан сабатсыздыгыбыз бир аз жетпей атат. Ишкерлерде деле жетпей атат. Неге деген ишкерлер эле кайрылат, башкалар эле кайрылат. Биз баягы банка сферада көп жыл кызмат кылып, баягы финанс маселелерди жакшыраак түшүнгөн үчүн ошол тараптан биз кеңеш берип атабыз. Ошон үчүн кандай бир суроо болсо, биз жооп бергенге аракет кылабыз. 100% чечип беребиз проблема дегенден алыспыз. Ал проблеманы бир гана Кудай чечет. Биз болгону көмөктөш болуп бергенге аракет кылабыз, Кудай буйруса. Өтө сонун. Ошол жөнөкөй мусулман бир туугандарыбыз сиз айткандай жанагы өзүнүн кичине жыйнап койгон 5 миң доллар, 10 миң доллар акчасын бир жерге салып, ошону көбөйтөйүн деген ниеттер бар, бирок көбүнчө алданып калып атышат да. Кел акчаңды мага сал, мен адал жол менен иштетип берем, шарият жол менен иштетип берем, ал бул деп көбүнчө каржылык пирамидаларга түшүп калып атышат, аферисттерге түшүп калып атат, алдамчыларга түшүп калып атышат, алданып акчасын жок кылып алып атышат. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Кантип сактанса болот ошолордон? Өтө сонун суроо, өтө актуалдуу десем болот. Кечээ эле мен ушул кабарлардан көрдүм. Биздин парламентте, жогорку кеңеште да ушул маселе көтөрүлүптүр, коиндер боюнча.
криптовалюта боюнча. Жанагы аты эсимден чыгып калды, MCN coin дейби. Элден ошентип акча чогултуп, азыр бир мындай пирамидага айланган миш деп угуп атам. Ошондой болгон көптөгөн пирамидалар ачылып атат, жабылып атат, элди алдап атат. Мурда деле болуп келген бул нерсе. Азыр болуп атат, кийин деле болушу мүмкүн. Ошол болбогон ошондой пирамидаларга түшүп калбаш үчүн эмне кылыш керек деген жакшы суроо келет да. Өз убагында эсиңиздеби, жанагы кооперативдер ачылбады беле? Аттар исламский аттар менен Ихсан, анан Ибадат, анан дагы эмне, сонун аттар менен иштешти. Эми аларды мен ошондой мошенниктер же аферисттер деп айта албайм. Анын арасында ошол жакшы аракет кылган балдар дагы угуп калаттык бар деп. Бирок аягы ошол кат сабатсыздыктан, каржылоону, финансированияны башкаруу, менеджменти төмөндүктөн, бирок арасында мошенниктер да болду, ачыгын айтыш керек. Аны мамлекет териштирди да. Анан кийин ошол себептен да ошол сфера, кооператив, жилищный кооператив сферасы бүгүнкү күнү эмне болду? Өтө катуу көзөмөлгө өттү жана элдин көбү ишенбей калды. Ошол себептен бүгүнкү күнү дагы чыгат. Криптовалюта менен аябай катуу чыгып атат. Башкалар менен да чыгат. Кандай мен кеңеш берет элем? Бүгүнкү күнү калай калк кандай бир сомду 2 сом кылып беребиз, башка кылабыз деген нерсеге ишенбешиңиздер керек. Эч качан ишенбешиңиздер керек. Анын арасында кантип эми талдап билебиз деген суроо келет да. Аферист эмеспи? Баягы финанс пирамида эмеспи? Же чын эле жакшы иштеген каржы же башка компаниябы деген суроо келгенде өтө оңой эле чечилет бул негизи. Буга ошон үчүн эксперттерге кайрылыш керек. Ошол сфераны түшүнгөн адамдарга кайрылыш керек. Эси ошол диний менен связаны болсо, ошол муфтият бар, чоң биздин таанымал алымдарыбыз бар, ошолорго кайрылыш керек. Эгер бул болсо, финансылык сфера болсо, ошол финансы тарапты жакшы түшүнгөн адамдарга, билимдүү, мындайча айтканда авторитети бар эксперттерге кайрылыш керек. Сөзсүз кайрылыш керек, сөзсүз сүрүштүрүш керек, сураш керек. Керек болсо мамлекетке деле кайрылып көрүш керек. Бирок бул нерсе эми бүгүнкү күнү жөнөкөй калкка, бизге, элге өтө кыйын мунун баарын сүрүш. Ошон үчүн ошо тааныган адамдарга, именно авторитеттүү адамдарга кайрылып, талдаганга аракет кылышыбыз керек. Бул сөзсүз түрдө. Болбосо ушундай бир немелерге дуушар болобуз. Анан дагы бир признак деп коет го. Бир белгиси бар. Финанс пирамида эмеспи. Бир акчаны, мисалы 100 сом салсаң, 200 сом кылып жиберебиз дегендер. Бул уже мындай бир аз сомнительный да. 100 сом салсаң 500 сом кылып жиберебиз, 100 сом салсаң 1000 сом кылып жиберебиз, канча миллион кылып жиберебиз дегендер канчалык көп сиздерге обещать этсе, убада берсе, ошол көбүрөөк сомнение болот. Эмнеге дегенде, сиз деле жакшы билесиз, көп киши билет, бир тыйындан экинчи тыйын адал жол менен эки кылыш оңой эмес. Буга маңдайын тери кетет, аракет болот, уктаган түндөр кетет дегендей. Ошон үчүн бул оңой нерсе эмес. Ошол нерселерге алданбаңыздар. Чоң акча рентабельность деп коет го. Акчаңа мынча рентабельность чыгарып беребиз дегендерге алданбаңыздар, текшериңиздер сөзсүз түрдө. 10 жол, 7 жол текшерип бир кесиңиздер да. Криптовалюта деп калдыңыз. Криптовалюта жөнүндө айтып берсеңиз, ал кандай, адалбы, арамбы дегендей. Криптовалюта эми өзү өтө чоң бир рынок айланып атат бүгүнкү күнү. Бүгүн менин оюмча ар бири уже менден да жакшы билишет крипто эмне экенин. Болгону бул канчалык адалбы, арамбы, канчалык туурабы, туура эмес деген суроолор өтө көп түшүп атат. Өзү негизи баары эле билишет, бирок мен дагы бир жол тастыктап кетейин. Алымдар дүйнөсүндө бул маселе бирликтүү бир фатва жок. Кээ бир жерде фатва бар, адал деген, кээ бир жерлерде негизи тескерисинче. Бирок мен мындай өтө айтат элем, бул сфера бышып жетти элек да. Бышылып жетип, бир кандай бир деңгээлге жеткенде анан кийин ошону талкуу кылсак жакшы болот. Бүгүнкү күнү негизинен айтат элем, бир аз этияттык кылыш керек. Криптовалюта менен этияттык кылыш керек. Бул өзүнүн специализированный брокерлери бар.
ошонун иш алып бара турган адистери бар. Ошолор иш алып бара берсин. Жөнөкөй адамдар, аны жакшы түшүнбөгөн адамдар ал жака кирбей эле койгон жакшы бүгүнкү күнү. Өтө сонун рахмат. Анан бир көйгөйлүү маселе биздин бизнесмендерде, көпчүлүк бизнесмендерде, мен өзүмдү гана мисал кылып айтсам болот. 100 000 акчабыз болсо 300 000 иш баштап алабыз да. 300 000 акчабыз болсо 1 миллиондук иш баштап алабыз да. Анан акчабыз жетпей кыйналып, ушинтип каржы жагын издеп жүрө беребиз. Бул сиздин көз карашыңыз кандай? Туурабы же туура эмеспи? Мисалы үчүн 100 000 акчаң болсо 100 000 эле иш кылыш керекпи же ошо 300 000 иш кылып каржы жагын издеш керекпи? Эми негизи сиз айткан нерсе бул ишкерликте болгон кандай десем, негизги көйгөйлөрдүн бири да. Өзү негизи эми ишкер ошол 100 000 мисалы сому болуп чөнтөгүндө 300 000 сомду ойлонбосо, анда ал ишкер эмес да, ачыгын айтканда. Ошон үчүн ар бир ишкер чөнтөгүндө акчасынан сырткары чоңураак проекттерди ойлонот да. Ошого умтулат, ошого максат коюп, ошого изденет дегендей. Анан кийин сиз айткан баягы 100 000 сому болуп туруп 300 000 сомдун аманатын алышы туурабы туура эмес деген, бул эми ар бир адамдын өзүнүн жеке мындай айтканда чечими болуш керек. Ошол чечим дагы кандай бир тажрыйбадан келген чечим болуш керек, сөзсүз түрдө. Неге дегенде бүгүнкү күнү жакшы эсептей албай, ал сфераны билбей, чоң аманатты алып алса, анда сөзсүз ал ишкерликтен, өз негизи ишкерликтен мындай катуураак айтканда аферист менен ишкерликтин ортосучу өтө мындай айтканда тонкий да. Мисалы өткөндө бир кеп болуп калды достор арабызда. Кошоматчылык менен сыйдын ортосундагы өтө тонкий. Ушундай нерселер бар да. Адам менен адал менен арамдын ортосунда да өтө мындай тонкий да. Мындай туура эмес шак кылып алса, адам башка жака кетип калышы мүмкүн. Ошол себептен ишкерлик кылганда, чоңураак проект кылганда сөзсүз түрдө ошол опыт алыш керек, окуш керек. Ошол опыту тажрыйбасы бар адамдар менен көбүрөөк баарлашыш керек, кеңеш алыш керек сөзсүз түрдө. Мен билем, мен кыйм деген билесиз. Шариатта деле жакшы эмес. Мындай ишкерлик базар экономикасында деле бул нерсе жакшылыкка алып барбайт. Анан кийин эң чоң маселе туура финансовый стратегический планирование деп коет. Туура планировать этиш керек, туура эсептеш керек, бизнес планы болуш керек. Андай болбосо жанагы атка бат эле конуп калыш. Эң туура айтасыз. Ат-таджиру садикул амин ма набийин ва садикин ва шахада ва салихин. Аманатка бекем, чынчыл соодагер дейт. Бул кыяматта пайгамбарлар менен, чынчылдар менен, шейиттер менен биргеликте тирилет дейт да. Өзүңүз айтканда өтө мындай кылдат маселе. Өтө этият болбосо, сиз айткандай тозокко дагы, бейишке дагы алып бара турган жол да бул. Мисалы такыбалык жолу, соода дагы болгон такыбалык. Өтө кылдат болушубуз керек. Биздин да ошо бизнесмен катары максатыбыз ушул Кыргызстаныбызда ислам каржылоосу күчөсө экен, көбөйсө экен, биз дагы каржы булактарын көбүрөөк таза жол менен тапсак, таза жол менен издесек деген ой пикир да. Исламдык каржылоо дедик. Эми жөнөкөй банктар бар да бизде. Жөнөкөй банктардын кызматтарынан биз пайдаланып атабыз. Мисалы үчүн газга төлөп атабыз, же болбосо акчаны которуп атабыз бир жактан бир жака. Бишкектен Ошко же Бишкектен Москвага же башка жака. Ошол кызматтардан тейлөөлөрдөн пайдалануу кандай болуп эсептелет? Өзү негизи бул бир нерсе төлөп, же бир нерсе бир кандай десем, услугага төлөп, ошону пайдалануу. Бул эми мажбурлук нерсе да. Алдынан чыгып кете албайсыз. Өзү негизи бир кызык эме бар, маселе бар. Дүйнө жүзү риба системасы өтө өнүккөн бүгүнкү күнү. Неге дегенде ислам каржылоо системасы бир болжол менен 70-жылдар менен эле 1970-жылдардан бери өнүгүп келатат.
Эми көп болсо бул канча жыл болду? 50 жыл болду, 60 жыл болду мүмкүн. А риба банковская система кеминде эле бир 500 жыл болуп калды да. Ошон үчүн бул эки нерсени салыштыруу өтө кыйын. Биздин ушул биз иштешкен проект боюнча биздин шариаттык кеңештин төрагасы айткандай, Ренат ажы, бүгүнкү күнү ушул ислам каржылоосун өнүктүрүп аткан ишкерлер, кызматкерлер жана башка ошонун катышуучулар дейт, бүгүнкү күнү биз кандай болуп атабыз дейт, сазда тегеребиз саз дейт. Ошо сазга дейт бир розаны отургузганга аракет кылып атабыз дейт да бүгүнкү күнү. Бул эмне дейм келип турат бүгүнкү күнү өзү негизи мындай риба ар бир үйгө кирип калган да, ачыгын айтыш керек. Мен бул жеке пикирим. Ар бир үйгө кирип калган. Бул уже факт. Мындан биз качып кутулуп кете албайбыз. Бүгүнкү эмне кылышыбыз керек? Эми биз ошол адалдаштырып, жаңы бир жолду тапканга аракет кылып атабыз. Ошол жолдон бири ушул ислам каржылоосу, ислам банкинги деп койсо болот. Жалпы бунун ичинде ошол адал дүнүйө маселелери, адал муамалат, шариатка негизделген туура иш алып баруу болуп эсептенет. Анан кийин бүгүнкү күнү эми биз деген банк эле эмес, көп нерседе иш алып баратпайлыбы? Айла жок. Автобуска түшсөңүз ошол аял киши менен бирге деле түшүп атабыз, бирге иштешип атабыз. Эми бул жерде шариатка анча-мынча туура келбей калган нерселер көп эле го дейм. Негизи мындай өтө талдап келсекчи. Ошол себептен бүгүнкү күнү биз өтө бир такыбачылыкка кирсек, мүмкүн мен дегенде ойлоп кетем, мүмкүн бир тоого эле барып жашашыбыз керек болуп калат да. Бүгүнкү замандачы. Телефонду ачсак, мынакей сот тармакты ачсак, эмне гана чыкпайт? Өзүңүз деле көрөсүз, эмне гана чыкпайт? Негативный информация өтө уят нерселер деле чыгып калып атат. Ошон үчүн бул азыркы дүнүйө уже мындайча айтканда өтө акыр заманга жакындап бараткан дүнүйө окшойт деп деле ойлойм. Ошол себептен биз кээ бир нерселерден отказ бере албайт экенбиз. Машинени тебиш керек экен. Бүгүн мурда машина деген мисалы байлыктын бир мындайча айтканда белгиси болсо, бүгүнкү күнү бул мажбурлук. Кандай бир иш бүтүрөм десеңиз, кээ бир сфераларда ошо машина бул мажбурлук да. Мажбурсуз машина алып, ошо менен иштеткени. Ошондой эле бүгүнкү күнү банк системасы, цифровизация, приложениялар, булар уже биздин дүйнөгө, биздин жашообузга кирди. Ансыз бүгүнкү күнү даже барып бир тамак алыш деле кыйын болуп баратат да. Ошол себептен андан качпашыбыз керек. Биз наоборот ошол сферага кирип, изучать этип, баарын тең талдап, көрүп, анан ошону адалдаштырганга аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо мындайча айтканда күрөшүүнүн бир белгиси да. Бирөө баягы бир досум айткандай, өтө грубый сравнение, баягы өлүп калыш оңой дейт да, жашаш кыйын дейт. Ошол себептен биз жашашыбыз керек, күрөшүбүз керек, жашоо күрөш. Адалдаштырганга ар бир ушу кадамыбызды, кылып аткан бизнес, тегерегибизде жашоону биз адалдаштырганга аракет кылышыбыз керек. Туура жолго салганга аракет кылышыбыз керек, Кудай буйруса. Анан кийин ошол нерсе барып, анан кийин биз оңолсок, биздин үй бүлөбүз оңолот. Үй бүлөбүз оңолсо, тегерегибиз кошуналарыбыз оңолот, буйруса. Кошуна оңолсо, коом оңолот дегендей. Туура, ошол эң туура сиз айткан жанагы өзүбүз оңолсок, үй бүлөбүз оңолсо, кошуна коңшулар оңолсо, коом оңолсо, бүт бардыгы оңолот депчи. Ошол коомдун же болбосо мамлекеттин фундаменти болгон, өзөгү болгон үй бүлөдөгү каржы маселеси. Аны кантип иреттеш керек? Ким башкарыш керек? Кантип сарпташ керек? Анан ысырапкерчиликтен кантип сактаныш керек? Жакшы суроо экен, өтө актуалдуу суроолордун бири. Бүгүнкү күнү үй бүлөдө эми мен баягы жеке дагы тажрыйбаман негизи баягы финансист катарында айтат элем. Эң биринчиден биз жанагындай ысырапкорчулуктан алысташыбыз керек.
Биз өзүбүздүн үй бүлөбүздү, өзүбүздүн бала чакабызды ушу ысырап коочулуктан алыстатышыбыз керек. Мисалы бүгүнкү күнү кандай болуп атат? Мына каржылоо системасын деле биз көрүп атабыз. Кээде келип мына жөнөкөй телефон колдонсо жаш балдар, жаш кыздар немеге алып барып атышат. Мисалы кымбат телефон алам дейт. Жөнөкөй машина тепсе чоң машина тебем дейт. Жана башка ушундай, жана той топурлар бул өзүнчө бир чоң маселе. Мына көтөрүлүп атат бүгүнкү күнү мамлекеттин деңгээлинде. Бунун баары тең ошол жакырчылык алып келе турган нерсе. Өнүгүүдө старт алууга бизге мындайча айтканда мешайт этет турган нерселердин бири да. Ошол себептен кирешени чоңойтуш керек. Бирок кирешени чоңойткондо дагы буну дагы өтө этияттык менен карап иш алып барыш керек. Ошол мыйзам ченемде адал принциптерин колдонуп биз алып барышыбыз керек. Неге дегенде кээде ушундай ситуациялар көрүп атабыз. Мына жашыраак балдар, кыздар жанагындай бат акча таба турган нерселерге кирип кетип атышат. Ошол эле криптовалюта, ошол эле башка жанагындай кумарга байланыштуу нерселерге кирип кетип атышат. Лотерея жана башкалар. Бунун баары тең эми эмнеге алып барат? Бунун баары тең ошол бир убакта табат, бирок анын берекеси болбойт да. Бирок ар бир ошол тыйындын анан кийин жооп бере турган күнү дагы келет. Ошол себептен ошол тарабын дагы талдашыбыз керек сөзсүз түрдө. Анан кийин бунун баары үй бүлөлүк баягындай финансыны чоңойтуп ошону туура башкарыш үчүн сөзсүз түрдө адамда кат сабатсыздык болуш керек. Бул орусча программалар биз жүргүзөбүз, финансовая грамотность деп. Финансылык кат сабатсыздыкты жоюш керек. Массалык түрдө жоюш керек. Бул шаарлар эмес, айылдарда, жерде биз ушул нерсени алып барышыбыз керек. Мисалы бүгүнкү күнү ошол каржылоону биз айтып атабыз да, биз банктар өнүгүп атат деп. Мен айтат элем, карыз деген адал болсо деле карыз деген карыз бойдон калат да. Мүмкүнчүлүк болсо карыз албай эле коюш керек. Мисалы, ошол себептен карыздарды азайтыш керек. Той топурларды бир аз кыскартыш керек. Өткөзсө да ар бир адам өзүнүн баягындай кирешесине ылайыктуу өткөзүш керек. Анан кийин бирөөгө теңелем жөн эле ысырапкорчулук кылган да туура эмес. Бүгүн эгер мындай орточороок машина тепкенге мүмкүнчүлүк болсо, ошол орточо эле машинени тээп, андан көрө ошо арткан тыйынды бир жакшы нерсеге жумшаш керек. Ошол эле бир жака инвестиция кылыңыз. Өзүңүз ишкер болсо ишкерликке жумшаңыз. Эчтеке баары жакшы болсо, бала чакаңыздын образованиясы бар. Образование жумшаңыз. Ал бала ошол бала чака эртең өнүгөт, өсөт, эртең буюрса ошол мындайча айтканда жакшы ишкер болот, кызматкер болот, мамлекеттик кызматкер болот. Ошон үчүн биз ошол бала чакабызга чоң бир инвестициялардын бири ушул мен айтып кететін нерсе ошо биздин бала чака. Ошо чоң жакшы образование беришибиз керек. Тил үйрөнөм десе тил үйрөтүш керек. Башка мына IT бар, башка бар тармактар өнүгүп турган, изилдей турган, окуй турган, ошол жака окутушубуз керек, аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн биз бул жерге дагы жакшы университеттерди ачышыбыз керек. Жакшы ошол адистерди, эксперттерди алып келишибиз керек Кыргызстанга, Кудай буйрса. Ошол себептен кыла турган иш көп. Өтө көп. Ошо үй бүлөнүн деңгээлинде дагы ар бирибизде чоң иштер турат мойнубузда. Ишкерлердин да деңгээлинде, кадимки кардар катары дагы көптөгөн биздин мындайча айтканда кыла турган иштерибиз көп. Кардар катары дагы сиз келип ошол адал болсун, Кыргыз Республикасы мыйзамынын ченеминде болсун деп талап кылсаңыз, ошол ар бир мекеме ошого Кудай буйрса барууга аргасыз болот. Кудай буйрса. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушул чоң аракеттер кылышыбыз керек. Ар бир аракет токтобошубуз керек, кыймылдай беришибиз керек. Суроолорду беришибиз керек, суроолорго жооп тапканга аракет кылышыбыз керек. Өзүбүз билбесек, ошо билген адамдар, ишенген адамдар менен кеңешишибиз керек. Кудай буйрса. Анан кийин ар бир үй бүлө өнүксө, анан Кудай буйрса коомубуз өнүгөт. Коом өнүксө, биздин мамлекет өнүгөт буйрса. Эң туура айттыңыз. Азыр айрыкча мына айыл жергелеринде угушубузга караганда элдер ушуну менен ооруп калыптыр да. Кредит менен жашоочу, карыз. Банктардан кредит алып, бир эч кереги жок буюмдарды алып келип
тизип коюп, аны ошого иштеп, эптеп жаап, жапкан күнү кайра жаңыдан кредит алып, өтө бир начар акыбалга келип калыппыз да айылдарда. Айрыкча айылдарда, эми шаарларда андан бетер болсо керек. Шаарда билинбейт экен, бирок айылдарда билинип калат экен. Адамдар көп ушунун себебинен, кредиттин себебинен ажырашып кеткендер болот экен, үй бүлөсү менен. Көп конфликттер болот экен. Коңушу менен сүйлөшпөй калган, урушуп кеткен, тиги бу маселелердин бардыгы ушул карызды алып туруп, анан ичип кеткендер болот экен. Кутула албай депрессияга кирипчи. Ошолордон кутулуу үчүн сиз эң туура айттыңыз. Бу каржылоо жагынан биз агартуу иштерин көбүрөөк жасашыбыз керек экен. Талант Керимбаев иним бул бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл СНГ боюнча ушул ислам каржылоосунун терезесин ачканга биринчилерден болуп салым кошуп, Кыргызстанга, СНГге ушул ислам каржылоосун тартып келаткан биздин эң алгачкы, эң күчтүү адистердин бири деп айтсак жаңылбасак керек. Бүгүнкү ушул маегибиз бардыгыңыздарга пайдалуу болду деп ишенип кетем. Эгер өзүңүздөрдүн оюңуздар болсо, же сурооңуздар болсо, пикириңиздер болсо, комментарий калтырып кетсеңиздер, биз ыраазы болобуз. Эгер маек жаккан болсо, лайктан басып, бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.